Эмесе буга чейинки теманы улап кете турган болсок, биз айтып кеттик, буга чейин Алмонттун маданий approach менен демократиялык модельдерди же болбосо демократиянын түрлөрүн классификациялап, аны топологиясын көрсөткөн учурун айттык эле. Кийинчерээк айттык, ал Алмонттун теориясына көп сын айткан ар түрлүү саясаттануучулар болду деп, жана ошол теорияны дагы кошумча өнүктүрүп кеткен бул Лейпхард деп айттык эле. Лейпхардтын сунушу боюнча азыр айта турган болсок, кийинчерээк ал демократияны жалпы маданий жактан гана эмес, анын саясий системадагы партиялардын же болбосо саясий системанын структурасын жана анын аткара алган функциясына карап дагы аны биз дагы башкачараак өңүттөн карап, дагы башкача классификациялап, анын типологиясын айтсак болот деп Лейпхард айтат. Лейпхард негизинен демократиялык модельдерди, демократияны бул жалпы түрүнөн мажоритардык жана консенсустук деп экиге бөлүп айтып кетет. Мажоритардык дегенде бул кандайдыр бир саясий күч саясий атаандаштыкта, саясий аренада жеңип чыгып, же болбосо бир аз гана добуштардын көпчүлүгү менен жарымдан көп добушту алат, же болбосо бир топ эле чоң артыкчылык менен уткан учурдагы мажоритардык системаны айтат. Ошол эле учурда консенсустук деп, мурда да айтып кеткендей, бул коомдун ар түрлүү экенине карабастан, коомдун диверсификациясына карабастан, чоң диверсификациясына, бул деген маданий, бул деген диний, бул деген ошол эле учурда тилдик жана этностук, же болбосо ошол эле учурда ар түрлүү кызыкчылыктар тобу болсо, саясий топтор, бунун абдан чоң диверсификациясына карабай, чоң экени, көп полярдуу экенине карабастан, алардын коалиция түзө алып, шайлоолордо өз ара сүйлөшө алып, ынтымакка келген демократиялык моделин биз консенсустук деп айткан болсок. Эми бул эки демократиянын түрүнүн кандай касиеттерге, кандай өзгөчөлүктөрү бар дегенде, Лейпхард болсо, буну кыскачараак айтып кете турган болсом, мажоритардык системаны бул эки чоң партиялуу системаларда көбүрөөк көрөбүз деп айтат. Бул мисалы дегенде Америка Кошмо Штаттарын айтсак болот. Ал ошол эле учурда консенсустук менен айырмасы эмнеде дегенде, консенсустукта көбүнчө бул Европа модели көбүрөөк кездешет. Бул көп партиялуу системалар. Себеби дегенде көп партиялуу системаларда өкмөт ар түрлүү партиялардан турган учуру көп. Анан кийинки өзгөчөлүгү бул мажоритардык системада болсо бир партиянын монополиясы көбүрөөк кездешет дейт. Анткени шайлоодо бир партия, мисалга айта турган болсок, 53% алса, ал ошол саясий системада ал жалгыз өзү өкмөттү да түзө алат, өзү негизинен бийликти монополиялап алып калган учуру болот. Ошого каршы консенсустук демократияда бул көп партиялуу система болгон үчүн, бир партия көп добушту ута албаган үчүн, алар аргасыздан же өздөрүнүн сүйлөшүп алганына карап, чоң коалицияга биригишип, анан биргеликте өкмөттү түзүп кеткен учурун айтабыз. Кийинки дагы бир өзгөчөлүгү бул мажоритардык демократияларда дээрлик мажоритардык шайлоо системасы колдонот. Бул деген нерсе, мисалы Америка Кошмо Штаттарын айта турган болсок, бул winner take all деген механизм иштейт. Бул деген нерсе, эгер дасторкондо тамак жайыла турган болсо, буларда жеңип кеткен партия же болбосо жеңип кеткен президент бүткүл бийликти алып кетет деген түшүнүк
көпчүлүктү түшүндүрөт да. Ошол учурда консенсустук демократияда бул пропорционалдык шайлоо системасын айтабыз. Себеби дегенде бул жерде азчылыктардагы же болбосо кичинекей топтордогу демократияга же болбосо бийликке келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн бул жерде пропорциялык шайлоо колдонулат. Кийинкиси бул мажоритардык демократиянын дагы бир өзгөчөлүгү бул бир баштуу бийлик. Бул бир партиянын монополиясынан келип чыккан бир баштуу бийлик. Бул учурда дээрлик бир партия көпчүлүк добушту алган үчүн көпчүлүк учурда алар өзү эле башка партиялардын жардамы жок эле же болбосо башка партиялар менен бирге коалицияга кирбей эле бир баштуу бийликти тузуп өзүнүн каалаган мыйзам проекттерин сунуштап өзүнүн саясатын жүргүзө алат деген түшүндүрөт. Ал эми ошол эле учурда консенсустук демократияда болсо бул көп баштуу өкмөт. Анткени башынан булар көп чоң коалицияга бириккендиктен министрлер кабинетин дагы булар пропорционалдуу өздөрүнүн макулдашканына, сүйлөшкөнүнө жараша бөлүп алган учурлар кездешет. Бул мурда да айтылып кеткендей, мажоритардык система бул англо-саксон өлкөлөрүндө, Жаңы Зеландияда, Австралияда мисалы бүгүнкү күндө кездешет. Анткени Жаңы Зеландия менен Австралия мурда бул түздөн түз Англиянын колониясы болгон үчүн аларда дагы окшош системанын колдонулуп калганы, бул мажоритардык системанын колдонуп калганы ошондон деп божомолдосок болот. Ошол учурда биз көргөн консенсустук модель бул көбү нерсе бул Европа өлкөлөрүндө колдонулат. Европа дегенде дагы материктик Европада кийинки учурда биз билебиз демократиянын 3-чү толкунунан кийинки посткоммунисттик блок урагандан кийин чыгыш Европадан дагы мындай консенсустук модельдерди көргөнгө бүгүн болот. Эмесе Лейпхард кийинчерээк дагы бир суроо коет иликтөөсүндө. Ал айтат, эмесе бул жерде мажоритардык жана консенсустук деген демократиянын жалпы жөнүнөн эки модели, эки типи болот деп айта турган болсок дейт. Бул экөөнүн кайсынысында артыкчылык көбүрөөк деп суроо коет. Бул жерде арине мажоритардык система консенсустук системага караганда жакшы же жаман деген суроо койгон жок. Бул жерде кайсынысында артыкчылык көп деген суроо коюп атат. Бул артыкчылык деген сөздү чечмелей турган болсок, негизинен айталы кандай саясий система болбосун, ал демократия болгон болсо, ким бийликке келбесин, алар өзүнүн легитимдүүлүгүн, добушун электораттан алат. Ал эми электорат болсо, ал жөн эле өзүнүн добушун берип жибербестен, негизинен өзүнүн оюн, каалоолорун, өзүнүн кайсы бир проблемалардын же болбосо идеологиялык өзүнүн мындай табити болот. Ошол табитине ылайык келген программаны же платформаны кайсы күч сунуштаган болсо, ошого жараша добуштарын берет. Бул деген нерсе добуштарын берип аткан учурда кайсы кандай катмар болбосун, алар диний катмарбы же болбосо этникалык мындай топтор дейбизби же баягындай кызыкчылыктардын тобу дейбизби, бирок кайсы модельде кайсы электораттын добушу көбүрөөк эске алынат жана алардын ой пикири, алардын табити көбүрөөк өкмөт аркылуу ишке ашырылып, алардын ой пикири, алардын программасынан чагылдырылат деген мааниде коюлган бул суроо. Эми мажоритардык менен консенсустуктун азыр буга чейин өзгөчөлүктөрүн айтып кеттик. Дагы бир жолу айта турган болсок, кыскараак, мажоритардык системада, же болбосо мажоритардык демократия бүгүнкү күндө Лейпхардтын айтуусу боюнча кайсы өлкөдө
коомдук жик, коомдук бөлүнүү азыраак, кайсы коомдо полярдуулук кичирэк болсо, жана буну ал айтып аткан homogeneous деген түшүнүк бар. Ошол мындайча айтканда гомогенезис бир өңчөй болуп окшошураак кишилердин же топтордун коому болгон болсо, ал жерге мажоритардык система көбүрөөк ылайык деп айтат. Ошол эле учурда консенсустукта бул коомдогу чоң diversity, мындайча айтканда диверсификация чоң, көп полярдуу болгондо ал жерде плюралисттик коом деп эсептелинет. Айталы этникалык топтордун да түрлөрү көп, бир моно этнос жашабайт, жана ошол эле учурда диний дагы же болбосо секулярдык коому дагы болгон учурда буларга консенсустук демократия ылайык дейт. Себеби дегенде алар ар кушкон топтор бир келишимге, макулдукка келип, ынтымак демократиясын курганга ушул модель ылайык деп айтат. Эми Лейпхард болсо бул феноменди түшүнүш үчүн, могу өзүнүн койгон суроосун түшүнүш үчүн ал дагы эмпирикалык изилдөө жүргүзөт дагы. Анын жыйынтыгында келип бул эки системанын ичинен моундай түшүндүрмө болуп кетет. Ал айтат, бул жер өкмөт боло турган болсо, бул жерде айталы солчулдардын партиясы дейли, бул жерде оңчулдардын партиясы дейли. Бул жерде болсо дагы мүмкүн центристик партиялар дейли, булар партия дейли, саясий күчтөр. Бул жер өкмөт. Ошол эле учурда астында бул жер электорат, же болбосо шайлоочулар. Бул аябай калың катмар дейли. Электорат дагы бир өңчөй болбогон үчүн электораттын ичинде солчул электорат болот, солчулураак болушу мүмкүн, жана ортодогу позицияны алган, мындай нейтралдуулукка жакын позициясы бар электорат дагы болот. Ошол учурда оңчулдар, улутчулдар болушу мүмкүн, же бул жерде ага жакыныраак либералдар болушу мүмкүн. Бул учурда айталы бул электораттын кимисинин пикири, ой толгоолору, булардын мүдөлөрү көбүрөөк бул өкмөткө жетип, алардын программасы аркылуу ишке ашып чагылдырылат деп изилдеп келгенде, ал карайт. Өкмөт менен шайлоочунун, добуш берүүчүнүн ортосундагы идеологиялык дисциплина деген түшүнүктү карап, ошол идеологиялык дисциплинанын жыйынтыгын ал статистика аркылуу көргөзөт. Анда айтат, бул нейтралдык позициясы бар бул жердеги электораттын пикири, же болбосо оңчул дейли, же солчул дейли, жалпы жөнүнөн айтканда электораттын пикири мажоритардыкка караганда дагы консенсустук модельде бунун пикири көбүрөөк эске алынат дейт. Анткени бул жерде көпчүлүк дагы болушу мүмкүн, азчылык да болуп калышы мүмкүн. Айталы бир этностун саны, могу этнос А деген этностун саны мүмкүн К деген этностуна караганда 3 эсе аз болуп калышы мүмкүн. Бирок ошентсе дагы булардын пикири көбүрөөк консенсустук модельде эске алынып, ошого жараша булардын идеологиялык дистанциясы дагы ортосунда мажоритардыкка караганда кичинерээк деп айтылат. Бул деген нерсе мажоритардык модельде идеологиялык дистанция, шайлоочу менен өкмөттүн ортосундагы идеологиялык дистанция консенсустук модельге караганда бир аз чоңураак, алысыраак болот дейт. Демек, суроонун кайсынысында артыкчылык көбүрөөк дегенде, ал келип ошол эмпирикалык изилдөөнүн жыйынтыгы менен статистикага таянып, консенсустук модельде электораттын мүдөөсү
ой пикири, алардын каалоолору өкмөттүн программасында бул саясий партиялар аркылуу арийне барганда көбүрөөк чагылдырып, булардын идеологиялык дисциплина дистанциясы дагы бири биринен анчалык алыс эмес болуп кире алат деп корутунду чыгарып кеткен. Эми жалпы жөнүнөн айта турган болсок, бул биз буга чейин демократия деген түшүнүктү карап келген болсок, бул салыштыруу политологиядагы демократиянын маданий жактан же болбосо алардын коомдук өзгөчөлүгү жагынан караган бул өзүнчө классикалык бир мектеп болуп, салыштыруу политологиянын биринчи дагы бир өзүнчө кантип айтсак, бир разделы, бир бөлүмү болду деп айтып кетсек болот. Кийинки сабактарда эми биз демократияны дагы бир башка өңүттөн караган, дагы башка саясаттануучулардын теориялары менен мындан ары тааныштырып кетем.